Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Куланак жамааттык мультимедиа борбору. Коомдо бала тарбиясына энелер гана жоопту деген жаңылыш пикир бар. Бир үй бүлө болгондон кийин анда өсүп жаткан балдарга кам көрүүдө атанын да, эненин да орду чоң. Куланак айылынын тургуну Калназар Арипов 4 баланын атасы. Ал жумушта жүрүп, бала менен дээрлик убакыт өткөрбөөрүн, ата-энелер үчүн окуудан соң баамдаганын айтат. Баланы тарбиялоодо атанын ролу аябай чоң экен. Мен жаңы үйлөнгөндөн кийин эле мамлекеттик жумушка кирип, эртең менен кетип, кечинде келип, жумуштан кээде чарчап келип, кээде кеч келип, кээде эрте келип, көбүнчө тарбия апасына оодарылып эле апасынын мойнунда болуп калыптыр да, контордо болуп аткан экен, анан кирип катышып калдым. Негизи эле ата эне жанында чоң ата чоң энеси, ата энеси болсо, бул балага сол кишилердин болгон билгенин берсе чоң тарбия экен. Бала өстүрүүдө аларга сөз менен гана тарбиялабастан, аны көрсөтүп, кошо жасоо жана үлгү болуу баарынан таасирдүү деп эсептейт. Бала ошо кичинекей кезден баштап угат экен. Курсактагы кезден баштап баягы мээримди сезет экен, атанын, эненин мээримин. Билгенин айтса, өзүнүн каталары, мен мындай кылып алыптырмын, көрсө мындай кылыш керек экен. Көрсө ошонун баары тең чоң тарбия экен бала үчүн. Учурда Калназар Ариповдун 2 уул 2 кызы бар. Ата менен долбоорунан алган билимин турмушта колдонуп, балдарына туура мамилелерди көргөзүп, бакубат үй бүлө курганга умтулаарын айтат. Таптак ушул ата менен долбооруна катышып, кудан өтүп, балага деген мамилем таптакыр өзгөрдү. Балага ошо 3 жашка чейин жакшы тарбия бериш керек экен. 3 жашка чейин берилбеген тарбия, берилбеген мээрим бул уже 3 жашка чыккандан кийин баланыкы кеч болуп калат экен. Бала тарбиялоодо ошол жанындагы баланын туугандары, ата-энеси баштаган чоң ата чоң энеси болгон баардыгынын ролу аябай чоң, баардыгы жооптуу. Ар тараптуу тарбия алган бала ар өнөрдүн ээси, кандай сый, урмат менен чоңойгон бала бул өзүн кийин өзүн сыйлаган, өзгөнү да сыйлай билген адам болуп чоңоет экен. Эл аралык Роза Отунбаеванын Демилгеси коомдук фондунун аткаруучу директору Кендирбаева Доктургүл Шашиевна ата менен долбоорунун алкагында Учкун аймагынын тургундары үчүн семинар, мастер-класстарды өтүп келет. Айыл тургундарына 3кө чейин үлгүр Санарып платформасы менен тааныштырып, балага инвестиция кылуунун маанисин кеңири түшүндүргөнгө аракет кылды. Ата-энелердин, айрыкча аталардын балдарды тарбиялоо процессине багыттоо боюнча өтүп жатат. Биз өздөрүн иштетип, өздөрүнүн тажрыйбасында күндөлүк турмушта булардын ата-энелик жашоосунда балалардын ордун көрсөттүк. Атталган максаттуу иш аракеттин жоктугун өздөрү түшүнүп, эгерде буга чейин биз негизги балага жасалган мамилени багуу деп түшүнүп мен ойлойм бүгүнкү катышкандардын баары ата-эне баланы өнүктүрүүнүн үстүнөн дагы иштей баштайт деп. Тренингдин жүрүшүндө алдыңкы технологиялар жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясындагы бала жөнүндө аныкталган статьялар менен тааныштырды. Ата-эне өзүнө баа берди, өздөрүнүн ордун жок экенин билди да. Ата-эненин орду муштуудай чоң, бирок алар ал өзүнүн максаттуу түрдө пайдаланбай жаткандыгын өздөрү далилдейт. Ата менен долбоору балдардын өнүгүшүнө аталардын катышуусун жогорулатуу максатын көздөйт. Даярдаган Айзат Түмөнбаева.